Жалал Абад шаарында жайгашкан Исхак Разаков атындагы балдардын жана өспүрүмдөрдүн олимпиадалык резервтерди даярдоочу спорттук мектебинин биринчилиги үчүн жана бир эле мезгилде аталган спорттук мектептин түптөөчүсү СССР спортунун чебери маркум Жеңиш Жумалиевдин жаркын элесине арналган өспүрүмдөр арасындагы эркин күрөш боюнча түштүк региондор аралык турнирге Ош жана Жалал Абад областтарынын бардык аймактарынан 26 команда катышып, 450 жаш атлеттер күрөш килеминде күч сынашты. Мелдештин уюштуруучусу Исхак Разаков атындагы балдардын жана өспүрүмдөрдүн олимпиадалык резервтерди даярдоочу спорттук мектебинин жамааты. Бул турнирдин өткөрүүнүн максаты 2020 жылы ковидтин болуп калганына байланыштуу быйылкы жылы балдар соревнованиядан мындай чаңкагандай болуп калды да, ошону мына кирип келген жаңы 2021 жылдан башынан баштап ушул эркин күрөш түрүнөн өткөрүп жатабыз. Бул эркин күрөш түрү спорттун эң татаал түрлөрүнүн бири болот. Мелдештин жүрүшүндө көптөгөн салмак бирдиктеринде Жалал Абад шаарындагы Ратбек Санатбаев жана күрөш килеминин ээлери катары каралган Исхак Разаков атындагы балдардын олимпиадалык резервтерди даярдоочу спорттук мектептеринин болочоктогу балбандары баш байгелерди жеңип алышты. Bizde koronavirüsten keyin birinci жолу өтүп атат мындай Жалал Абадтачы. Ошого карабастан мына өзүңөр күбө болуп турасыңар. Нерде бир 300дөн кем эмес катышуучулар болуп атат. Bir 20'dan aşık komanda geldi. Ne deyiz? Buna baldar sağınıp kalgan eken güreşti. Gelip ötüp atat. Emi bundan uğruyun dep emetsek spor zalaga satvetçilik etpeydi. Bırak buna normalni iki gilemde jakşınakay olup ötüp atat. Берилеп кетчү жагдай бул турнирде байгелүү орундарды багындыргандардын катарында Чаткал, Нокен, Өзгөн райондорунун, Кочкор Ата жана Кара Көл шаарларынын жаш балбандары болушту. Маматкадыр Маматалиев, Алтынбек Бекмолдо уулу, Жалал Абад шаары.